шарттарда каралган экен. 26 жаштагы ак жигит Оштогу жогорку окуу жайлардын биринде мугалим. Келинчеги да ушул кесиптин ээси. Жаш үй бүлө мамлекеттик ипотекалык компанияга кезекке турган. Анын айтымында мамлекет тарабынан ипотекалык шартта турак жайлардын берилип жатышы калкка, анын ичинде жаш үй бүлөлөргө жакшы колдоо. Мамлекеттик кызматта иштеп 4% чен менен үйлүү болуу абдан ыңгайлуу дейт. Плюс жери баягы льготныйга турдук 4%ке. Анын туруунун себеби бул жакта баягы жеңил шарттарда каралган экен. Себеби гос жумушташ дегендиги үчүн бул жака 4% менен ошол льготный вариантты ойлоп табыштыр. Мындай чыкканда баягы барып эле сатып алганга не жетсин да. Ошол себептен биз дагы ошол кезекке туруп, мамлекеттик шартта ошо кезекке туруп, биз дагы жакшы үмүт менен күтүп отурабыз. Эми буюрса, кезегибиз келсе, биз дагы Кудайым буюрса, ошо үйлүү болуп калабыз. Ош шаарында 3 жерде курулуп жаткан Асман Резиденс 1, 2 жана 3 турак жай комплекстеринин курулуштары ыкчам темпте жүрүп жатат. Үйлөрдүн алды 8-кабатка чейин көтөрүлүп калса, 1-кабаттагы батирлерде шыбак иштери менен электр монтаждоо жумуштары башталды. Мен азыр Асман Резиденс 1 Ош шаарында курулуп жаткан ипотекалык үйдө турам. Өзүңүздөр көрүп тургандай, 1-кабат жана 2 бөлмөлүү үй. Коноктошуучу бөлмө, бул бөлмө ашкана бөлмөсү, жуунуучу жай жана ошондой эле атайын буюм тайымдарды сактоочу жайлар дагы каралган. Өзүңүздөр көрүп тургандай, шыбактар менен шыбалып, электр чубалгылары дагы тартылган. Негизинен Асман 1 Резиденс бул ипотекалык турак жай 2026 жылдын алгачкы айларында, тагыраак айтканда январь айында пайдаланууга берилүү пландалууда. Азыркы учурда 8 блоктун тең жумушу жүрүп жатат. Эң алдыңкы манал жумуштары 8-этажга келип калдык. Калган блоктор ушу 7-6 этаждарда манал жумуштары жүрүп жатат. Кирпичный кладка жумуштары эң алды 4-этажга чыгып калдык. Калган блоктор ушу 2-3 этаждарда урулуп жатат. Ошондой эле электромонтаж жумуштары башталган, штукатурка жумуштары башталган. Жалпысынан эле Асман 1де 300 адамга жакын жумушчу иштейт. 3 турак жай комплексинде жалпы 5349 батирлүү көп кабаттуу 73 үй курулуп жатат. Асман Резиденс 2 бала бакча, оорукана, мектеп сыяктуу социалдык объектилер менен куру долбоорго кирген. Ал эми Асман Резиденс 1 жана 3 турак жай комплекстеринде спорттук жана балдар аянтчалары, жер алдындагы унаа токтотуучу жайлары болот. Жалпысынан Асман 1де 8 блок болот, 12 кабаттан болот. 543 батир бар. Алар 1 бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү, 3 бөлмөлүү болот. Ошондой эле өзүнүн аянтчасында балдар ойноочу жайлар болот. Азык-түлүк дүкөндөрү, дарыканалары, ошол торговый помещениялар да каралган. Асман 3 боюнча айтып кетсек, февраль айында башталган 2025. Ошо февралдын акырларында 4 блоктун котлованын казып бүткөнбүз. Жалпысынан ал жака 9 блоктон турган 18 кабаттуу үйлөр түшөт. Батирлер келерки жылдын 1-кварталынан тартып бериле баштары мерчемделип жатат. Алар ипотекалык шартта 4 жана 8% чен менен 15-20-25 жылдык мөөнөткө берилет. Үйлүү болууну каалагандар мамлекеттик ипотекалык компаниянын порталындагы электрондук кезекке туруусу кажет. Айдан Амалбек кызы, Азам Бузуриков, Ала Тоо 24, Ош.